Меден Албаевтың әңгемесі. Атталбай қалған оқ. Ақбермет болып атанып шыққан себебі алғы өзін өте сүйжеген. Аны сыйлап, аға чегі жоқ ақ болғандығынан аталып шыққан екен Ақбермет деп. Ақберметтің күйесі да хаялдардың бары менің Ақберметімдей болса қандай болар еле. Аны менен баш қошқорма азыр 15 жылдан ашты. Бірақ алушынша болып менден жаңылған жоқ. Жана ал жөнінде ешқандай ушақтарда оғалекпін деп мақтаншы екен. Елдағы аял еркек демей. Ал дүйіні ай. Ақберметтей аял болар бекен. Аял еркектің ортасындағы закүнді бұзбо жағынан мұның алдына ешкім шыға албайды қо деп тамшанышчу. Ақбермет өзі да Қапырай, өліңді көрейін. Аялдар күйесі болса да, анын көзін будамайлап башқа бір өлір менен жүргенді қызық көрші екен. Ушындайларды көрсем, тө чачым тик тұрады. деп өзінің теңтүш теллеріне айтып жүрген емеш. Қысқасын айтқанда, елдің бары Ақберметті таза, ақ жүректік үшін жақсы көрішчү екен. Осал заманда ел менен ел чабышып жүрген кездері болса керек. Кейбірі найзадан, агесі оқтан жарадар болчу екен. Кейбіріні оқ тиіп, денесіне тоқтап қалып түшпей қиноочу тұра. Ал кезде азырқыдай хирургтар қайдан болсын. Ошондай қинодан қино болып жүріп, түшпеген оқтың дарысы табылыптыр. Табылғанда оңой табылбай, өте қиындық менен табылыптыр. Анткени күйөөгө тийгенине кеминде 10 жыл болып, ошондон бери күйөөсү экөөнүн ортосунда закүндү бир жолу да бузбаганы болуш керек экен. Тога тер жерин айтсак, күйөөсүнүн көзүн тазалабаган аял келип, ошол ок тийген жерде аттаса, бир жайга айнамдан кийин ок түшүп калчу экен. Андай аялды издеп табуу суунун башынан аягына чейин кыдырчу экен. Табылса табылып, табылбаса табылбай калган күндөр да болуптур. Ошол замандагылардын ханы күндөрдүн биринде жарадар болуп, ок жамбаштан тийип, анын май куйругунун орто жерине барып токтойт. Хан жалпы элин чогултат. Чогултуп туруп жар чакыртат. Кимдин ак ниет аялы аттап, менин жамбашымдагы окту түшүрөр болсо, ал башын алтынга, аягын күмүшкө бөлөйүн дейт. Элдин баары эле Ақбермет жарайт буга. Хан таксырга Ақберметти алдыргыла дейт. Хан өз атын токутуп, бир мыкты жигитинен жетелетип жибергени жатса, элден бирөө чыгып, окуй таксыр, Ақбермет күйөөсүнүн гана тилин алат. Жолго чыкса жалаң күйөөсү менен чыгат. Күйөөсүн өзүн жибериңиз дейт. Хан анын күйөөсүн жиберет. Ал өпкөсүнө батпай сүйүнөт. Сүйүнбөгөндө кантет. Ошончо элден жалаң анын аялы Ақбермет гана касиеттүү ишке керек болуп жатса, ал үйүнө жетип, аттан түшө элек жатып эле кыйкырат. Эй Ақбермет, кийинип чык. Ханга барабыз. Ага ок тийип түшпөй жатат. Жалгыз сени жактырып, өз атын менден жетелетип жиберди. Жаны кыйналып жатат. Жүр. Койчу, касиеттүү кишини кантип аттайм? Сен андан касиеттүүсүң. Жамбашын эле атта, анын башын аттамак белең эмне. Жан талашкан эме ок башына токтосо деле аттатат эле десең, бол кийин, мен атка, деп шаштырып Ақберметтин ээрчитип жөнөйт. Кокустан түшпөй койсо эмне кылат экен? Дейт Ақбермет жолдо баратып. Кайдагы кокус? Сен сүттөн таза болсоң, анан түшпөй койчу беле. Ошондой болсо да дейм да, деги түшпөй койсо жазалабайбы? Деп Ақберметтин эси чыгып жаткандан шекшинген күйөөсү хан мени жөнөтөрдө анын молдосу айтты. Бир-эки жаңылышты кылып койгон болсо, жолдон өзүң айтып келсин деген. Баары бир мен бул жерден бал китептен көрүп коям. Калп айткан үчүн баш алынат. Жана тиги дүйнөдө тоза окуу болот деди. Ошондуктан чыныңды мага эле айтсаң болду деп күйөөсү такыды эле. Койчу айланайын.
аттабай эле коем деп атын кезеңдете тартып туруп калды. Бул эмнеден коркуп жатканын күйөөсү сезди да: эч нерсе болбойсуң. Бир-эки жаңылыштыгың болсо жалгыз бара жатпайбызбы? Мага айта бер, деди. Акбермет толгонуп турду да айласы кеткенде: эми ачыгымды эле айтайынчы. деп ичинен айтып: Үч эле жолу сен жоктугуңан пайдаланып койдум эле. Ушинтип эле чыныңды айтып барганың жакшы эмеспи? А качан? Кимге жаңылдың эле? Бири сен алган жылы жылкы чуул болбой эле. Экинчиси сен Анжанга кеткен жылы баягы Акмолдо дечү жигит. Үчүнчүсү болуш акемдин уулу. Ушул элеби? Кой, эчтеке эмес тура. Жүр эми. Да койлон. Унутуп калып да башыңдан айрылып калып жүрбө, деди күйөөсү. Акбермет кетип бара жатып, күйөөсүнө дагы кылчайды да: Эми экөө калып калыптыр. Бири Жумагул бийдин кайниси. Экинчиси атын унутуп атам. Баягы биздикине жатып жүрчү эле. Сопу. Сопу менен бирден тукум эчтеке эмес. Дагы эсте. Араң эле бешөө болду. Ушинтип Акбермет улам бирден экиден эстеп алып айтып жүрүп олтуруп, эң аягында дагы токтоду да: Эгер хан таксырдын өзүлөрү тараптан болсо да айтайынбы? Айда! Ошону айтсаң сооп эмеспи? Ошондо түшөт. Анда эмесе бая күнү сен чүйгө кетчүдө хандын бир жигити куш салып келип биздикине 5 күн жатты эле, ошондо. Аты ким эле? Кандай неме өзү? Атын деле билбейм. Минип келген аты эр токуму алдыңкы сен минген аттын өзү болчу, деди Акбермет. Ханга жуп жетер замат Акберметтин күйөөсү айткан экен: Таксыр ханым, жакында эле сиз жарадар болоордун алдында сиздин бир жигитиңиз сизге каршылык иш кылыптыр. Акбермет тазалыгы таза экен, бирок сиздин жигит зордукчулук кылып кеткенин айтып олтурат. Демек, Кудаанын буйругу менен сиздин куйругуңуз жакында айыкпай калды го, деген экен. Хан жигитти чакыртып алып сураганда жигит айтат: зордук кылган эмесмин, ыктыярдуу иш эле. Десе да болбой жигиттин башын алган экен. Ок болсо жогорку себептер менен атталбай калыптыр. Хандын куйругу айыктыбы же ошол бойдон курттап өлдүбү, аны жомок ачык айтпайт. Бирок Акберметтин бети ошентип ачылган экен. Акбермет эмне болсо ошол болсун. Азыркы аялдар андай эмес экенине ишенебиз.